Сузак районунун Акчалуу айылында ушул жылдын март айынын башында 300 метрлик жарака пайда болуп, бул жайдагы 15ке жакын турак үйгө кооптулук жаралган. Акчалуу айылында 20дан ашуун кожолук болсо, алардын баары туугандарынын үйлөрүнө көчүрүлгөн. Мындан сырткары айылдагы негизги жолда көчкү коркунучунда дээлип жабылды. Ал жол аркылуу жергиликтүүлөр жогорку айылдарга жана жайлоого катташчу. Мал айдайт, кой айдайт, ушуларды ошо көчкүгө байланыштуу көчкүнүн тагынан өткөзбөстөн элге байланыштуу ушу жол салып берген. Жол ошол жака нууна карап туруп, элдин нуу немесине салып берген жолго карап, элдин ошо малын, коюн, анан машиналарды коопсуздук жайларга койдуруп, элдерди ошол жака салдырып, ошол жак менен өткөздүрүп атабыз. Кызыл тууда жер көчкү ыктымалы Акчалуу айылында эле байкалган жок. Ак булак айылында да 60 метрди түзгөн 2 жарака пайда болгон. 70 үй кооптуу деп табылып, жашоочулары убактылуу көчүрүлдү. Ошол эле Ак булактын өзүнүн түз жерлерине, анан мына бул 3 Жаңачы, Ак баш деген жерлерибизге келишти. 72 түтүн, азыр 4 түтүн турат. Алардын шарты жоктугуна байланыштуу айыл өкмөт тарабынан жардам берилип, алар дагы мына ушул 20-мартка бүгүнкү күнгө толугу менен чыгып кетишке айыл башына дагы берилген убада. Учурда өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин адистери Кызыл Туу айыл өкмөтү менен кошо Сузак районунун бардык аймактарында мониторинг жүргүзүп жатат. Анын жыйынтыгы менен кооптуу аймактардын саны дагы да артаарын адистер болжошууда. 2018 жылдын башынан жалпы Сузак районунда 2 кооптуу аймак жаралган. Акчалуу айылында 1 миллион 200 миң куб болжол менен 1 миллион 200 миң куб жер көчкү активдешкен. Жергиликтүү бийликтен билдиришкендей, туугандарынын үйүнө көчүрүлгөн кожолуктардын баарына былтыр жер тилкелери берилип бүткөн. Кайра барып албастыгы үчүн электр жарыгы үзүлүп, түшүндүрүү иштери уланууда. Ал эми кооптуу деп табылган Акчалуу Каракөл жолунун ордуна альтернативдүү жол салуу боюнча тийиштүү тармактар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатыр. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Сузак району.